Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медер Эсенгулович социалдык төлөмдөр, пенсия ыйгаруу темасында бүгүн сөз кылмакчы жана ушул биздин журналист кесиптештерден келип түшкөн суроолорго дагы жооп бермекчи. Басма сөз жыйынды Түз абадан ЛТР, КТРК Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минк ЛФМ радиолорунун, ЛТРнын YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы начинаем пресс-конференцию председателя социального фонда Кыргызской Республики Ирсалиева Медера Эсенгуловича. Мы сегодня расскажем о социальных выплатах, начислениях пенсий. И прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, областных телеканалах и медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минк ЛФМ, по национальному информационному агентству Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Бүгүнкү урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин басма сөз жыйынды бир нече күн мурун Медер Эсенгулович маалымат берип кетти эле, бирок ошол кайрылуулардан улам кайрадан дагы бир жолу чыгып, ушул пенсияны кандай кылып алабыз, ким жеткирет деген мааниде дагы маалымат берүү үчүн кенен түшүндүрүү максатында бүгүн дагы бир жолу ушул басма сөз жыйынын уюштурдук. Медер Эсенгулович, сөз сизде. Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы боюнча жалпы пенсионерлердин саны 670 миңден ашык пенсионерибиз бар. Бир айлык керектелүүчү каражатыбыз 4 миллиард сомдун тегерегинде акча каражаты ай сайын керектелет. 670 миңдин 45% бул почта кызматы аркылуу алат, 55% бул ар кандай карточка, ар кандай банк кызматтары аркылуу пенсияны алып келишкен. Бүгүнкү күндө дагы биз 9-нан баштап каржылоону ачабыз, 10-нан баштап уже пенсиялар эсеп счетторуна түшө баштайт. Банктан алып жүргөн пенсионерлердин баардыгы тең, карточка аркылуу алган пенсионерлердин баардыгы тең. Адаттагыдай эле ошол карточка аркылуу, банк аркылуу алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми почта кызматынан алган, кызмат аркылуу алган пенсионерлердин баардыгын тең бүгүнкү күндө Кыргыз почта мамлекеттик ишканасы толук кандуу үйлөргө жеткирип беришет. Бир айта кетчү, кошумчалай кетчү нерсе, өзгөчө абал киргизилген 3 район боюнча, бул Сузак, Кара Суу жана Ноокат райондору боюнча 60 миңден ашык пенсионерлер ушул банк аркылуу алчу. 3 район боюнча бүгүнкү күндө ушул райондордукун биз почта кызматына өткөрүп атабыз. Почта кызматы ошол банктан алган пенсия, бул бир айлык гана жумуш болуп атат, убактылуу. Мен ойлойм, ушу пенсионерлер туура түшүнүшөт болуш керек. Почта кызматы аркылуу таратылып берилет. Ал эми пенсияны ала албай калса, же болбосо ошол маалда үйүндө жок болуп калган пенсионерлер же башка жерде жүргөн пенсионерлер болуп калган болсо, бул 3 райондукун кийинки айда толугу менен ошол албай калган айын кошуп туруп, кийинки айда ошол карточкасына, эсеп счетуна которулат. Дагы бир айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө бизде ошол карточка аркылуу дагы эмес, почтада аркылуу эмес, банктын кассасы аркылуу алган пенсионерлерибиз дагы бар болчу. Булар боюнча дагы ар биринин баягы тизмеси менен такталып, ошол тизме боюнча почта кызматы аркылуу төлөнүп берилет. Бул жерде бардыгы эмес, кээ бир пенсионерлерибиз өзүлөрү кайрылып, өзүлөрү суранып ошол банкка которуп коюуларын суранышты. Ошол себептен бул тизмеси такталып, бул жерде дагы ошол өзүнө керектүү алам деген пенсионерлердикин почта аркылуу төлөнүп берилет. Мындан тышкары башка региондор боюнча мен ошол өзгөчө абал кирген Бишкек шаары менен Ош шаары боюнча айта кетсем, Бишкек шаары менен Ош шаарындагы пенсионерлердин баардыгы тең. Карточкада алгандар карточкага которулат, почта кызматы аркылуу алгандардын баардыгын тең почта кызматы төлөнүп берилет. Бишкек менен Ош шаарынын почта кызматына банктан алган пенсионерлерди которбоонубуздун себептери Бишкек, Ош шаарларында банкоматтардын жетиштүү жайгашкандыгына байланыштуу. Бул пенсионерлерди эч жака которгон жокпуз, баягы мурунку алып жүргөндөй гана алганга мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары бүгүн почта кызматында бардык республика боюнча ар бир байланыш бөлүмүндө, ар бир почтанын байланыш бөлүмдөрүндө
бул Айыл банктын жана РСК банктын пост терминалдары менен камсыздалган. Эгерде пенсионер айыл жеринде жашаган пенсионерлер райондук бөлүмгө же болбосо райондогу банктарга келгенге мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол почтанын байланыш түйүнүнө барып айыл жериндеги ошол жердеги пост терминалдан акчаларын накталай алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул республика боюнча ар бир почтанын ар бир байланыш бөлүмү ушундай пост терминалдары менен камсыздалган. Пенсия толугу менен апрель айыныкы толугу менен өз убагында толугу менен каржыланат. Бир суроолор болуп атат. Пенсионер өзүнүн адресинде жашабай башка жерде жашаган болсо деген суроолор болуп атат. Бул эси карточкасы болсо, карточка менен болсо, бул ал эч кандай бул кыйынчылык жаратпайт. Жакын жерде жайгашкан банкоматтан барып алганга же болбосо жакын жердеги байланыш бөлүмүнөн барып акчаны накталай алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми почта кызматы аркылуу алган пенсионерлер башка адресинде, өзүнүн жашаган адресинде эмес, башка жерде жашап жатышкан болсо, бүгүнкү күндө бул кишилер боюнча биздин кол борборубуз бар, 1202 кыска номер аркылуу же болбосо ошол жерде жайгашкан, жакын жайгашкан байланыш бөлүмдөрүнө кайрылсаңыздар болот. Бул биз аны ар бирин өзүнчө карап чыгабыз. Мындан тышкары ошол бул ай бир эле айда, ошо апрель айы гана ушундай болуп атат. Ошол себептен мен ойлойм, ушу пенсионерлер да туура түшүнүп, туура кабыл алат деп. Кыскача маалымат ушундай. Эгерде мүмкүн болсо эми расмий тилде да айтып койсоңуз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На сегодняшний день по республике насчитывается свыше 670 тысяч пенсионеров с месячной потребностью около 4 миллиардов сомов. 45% получателей пенсии получают через почтовое отделение ГП «Кыргызпочтасы» и 55% пенсионеров получают через различные банки Кыргызской республики. Пенсии будут перечисляться в штатном режиме. 9 числа мы откроем финансирование, 10 числа уже пенсионеры могут получить свои пенсии. Те пенсионеры, которые получали через банки, через карточки, мы всех переведем на те же карточки по тем же условиям. Единственное, хочу подчеркнуть, что где введен чрезвычайное положение, это в Сузахском, Карасуйском и Нохатском районе. Пенсионеры, которые получали через банки, мы переведем на 1 месяц на почту. Вы будете получать через почтовое отделение. Те пенсионеры, которые получали через кассовое обслуживание банков, то есть они не имели ни карточки, ни через почту получали, а получали пенсию обслуживались через кассы некоторых банков. Этих пенсионеров мы посписочно передаем тоже на 1 месяц на обслуживание Кыргызпочтасы. Кроме того, во всех регионах республики, во всех почтовых отделениях Кыргызпочтасы есть, они обеспечены посттерминалами банков РСК и Айылбанк в достаточном количестве, поэтому те пенсионеры, которые не смогут выехать из села, они могут обналичить свои денежные средства, приходя в почтовое отделение в селе, которое находится в селе, и обналичивать свои деньги. Пенсионеры города Бишкек и города Ош мы не перевели на почтовое обслуживание, потому что в этих городах достаточное количество банкоматов, поэтому в любое время могут получить пенсию. А те пенсионеры, которые ранее обслуживались через почтовое отделение, это почтовое отделение в штатном режиме будет доставлять вам пенсию. Все остальное будет работать в штатном режиме.
Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, да бир жолу эскерте кетсек, бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медер Исенгулович социалдык төлөмдөр, пенсия ыйгаруу темасында сөз кылуудабыз. Анан биз суроо жооп койсок, биздин массалык маалымат каражаттарынан келип түшкөн суроолорго. Издание «Тазабек», Алтынай Исмаилбекова. Медер Исенгулович, какие варианты снижения тарифов страховых взносов рассматриваются? В данное время связанное с режимом ЧС или с режимом чрезвычайного положения, снижение ставок тарифов страховых взносов ни по одним категориям не предусматривается. Это предусматривалось в 2018 году, в декабре месяце 2018 года была создана рабочая группа Комитетом по социальным вопросам и науке и культуре Жогорку Кеңеша. В рабочую группу вошли представители бизнес-сообщества, депутаты Жогорку Кеңеша, представители аппарата президента, правительства и заинтересованных министерств и ведомств. Рабочая группа в течение 2019 года проработала вопрос снижения ставок тарифов страховых взносов. На сегодняшний день подготовлена аналитическая записка по итогам вот этих мероприятий и отправлена в аппарат правительства и в Жогорку Кеңеш. Я хотел бы заострить внимание на том, что при снижении тарифов страховых взносов на определенную категорию социальный фонд, бюджет социального фонда носит определенные потери. И при возмещении этих потерь мы согласились бы на снижение тарифов. То есть нужно будет обязательно возместить выпадение бюджета социального фонда. Поэтому мы в этом законопроекте предусмотрели тоже источники покрытия этих расходов, и после этого будет только снижение. А связанное именно с чрезвычайным положением или чрезвычайной ситуацией, снижение тарифов страховых взносов не предусматривается. Как индивидуальному предпринимателю получить отсрочку на выплату соцотчислений? Что нужно для этого сделать, чтобы вы или ГНС не штрафовали за задержку? 3 апреля президентом подписан закон об внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты. Там как раз таки предусматривается отсрочка, рассрочка этих платежей, социальных отчислений, также не начисление пений, штрафных санкций, а также отсрочка сдачи отчетов. И в данном законопроекте дается все это право правительству. На сегодняшний день мы подготовили проект постановления правительства о сдвиге, допустим, отчетов, а также уплаты, освобождения и так далее. Вот как только проект постановления подпишут, и мы дополнительно вам сообщим. Как вы планируете выдавать пенсии жителям, которые в связи с ЧП проживают не по месту прописки, а, например, у близких родственников? Куда обращаться пенсионерам, чтобы уточнять свое фактическое место проживания? Я, как ранее сказал, если человек, пенсионер, обслуживался через ГП Кыргызпочтасы, то они в этом месяце, возможно, и не получат, потому что по адресу они почтальоны понесут домой пенсию. Но если человек получал пенсию через банковское учреждение, то есть через карточку, они могут в любом банкомате обналичить свои деньги. Также они могут обратиться в ближайшее отделение почтовой связи о изменении места жительства. Почта нам предоставит эти списки. Кроме того, можно будет обратиться в колл-центр по короткому номеру 1202 или по телефонам доверия 0312 54 33 16 или 0555 64 04 16. Спасибо.
Да, в случае, если пенсионер не получит в этом месяце причитающую ему пенсию по каким-то причинам, по тем причинам, которые они отсутствуют дома и так далее, то в следующем месяце мы эти деньги перечислим на карточки в полном объеме с учетом этого месяца. Как проходит процесс начисления пенсии граждан, предоставивших необходимые документы по инвалидности? Или этот процесс приостановлен в связи с ЧС? Если работа ведется, то через какой интервал времени могут получать пенсии? Все идет в штатном режиме. Пенсионер по инвалидности может обратиться в региональное управление социального фонда. У нас все региональные управления в данное время работают, кроме некоторых районов. Это Сузахский район, опять же, и Нохатский район, где введен чрезвычайное положение. Все остальное работает в штатном режиме. Единственное, прохождение врачебно-медицинской экспертизы на сегодняшний день усложняется. В случае, если то есть инвалидность продлится, тут никаких проблем не будет, мы назначим пенсию своевременно. Да, бир кошумча суроо болуп атат. Эгерде жана сиз айтып кеткен, жогоруда айтып кеткен почта кызматына убагында кайрыла албай калса, ошол биздин пенсионерлер ошондо толук көлөмдө апрель айынын соңунда алабы же май айында алышабы? Убагында бүгүнкү күндө азыр ушул айда ала албай калышса, бул май айынын пенсиясын биз которгондо ошондо толук кандуу 2 айдыкын кошуп туруп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары мен жана айткандай ошо кыска номерлер аркылуу кайрылса болот. Бирок бул жерден бир нерсени ачык айтып коюшубуз керек. Если почта аркылуу алып аткан пенсионер болсо, бул жерде именно ошол почта аркылуу алган гана пенсионерлерде проблема болушу мүмкүн. Себеп дегенде алар башка жерде жашап, ал жерден алганга мүмкүнчүлүк болбойт. Себеби алардын эсеп карточкасы ошол жашаган жеринде, жашаган районунда болот да. Ошон үчүн аны алдырып, же болбосо кайра жаздырыш үчүн убакыт керек болуп калат. Эгерде сиз айтып кеткен, дагы бир толуктоо суроо болот. Эгерде сиз айтып кеткен жарандардын, пенсионерлердин акчасы түгөнүп, же болбосо азык түлүк алганга мүмкүнчүлүгү болбой калса, булар кырдаалдан кандай чыгыш керек? Буларды биз ошол жанагыреки байланыш, биздин райондук бөлүмдөргө келгенге мүмкүнчүлүгү болбосо, ошол байланыш бөлүмдөрүнө произвольный түрдө эле арыздарын калтырса, биз буларды ар бирин индивидуально карап туруп, анан чечебиз да маселени. В какие активы разместил социальный фонд средства по поступившим платежам? Активы социального фонда это те страховые взносы по государственному пенсионному накопительному фонду. Только размещается 97% активов денег размещены на государственные ценные бумаги, и остальная сумма размещена на депозиты в различных банках. Это проводится депозитный аукцион, согласно депозитного аукциона размещаются денежные средства. Но я хочу подчеркнуть, что эти средства – это средства государственного накопительного пенсионного фонда. Сколько денег из республиканского бюджета на сегодня выделено социальному фонду? По итогам 2019 года, по исполнению бюджета социального фонда 21 миллиард сомов выделено из республиканского бюджета, то есть это не выделение, а ассигнование из республиканского бюджета. Я хочу уточнить, что ассигнование республиканского бюджета выделяется на базовая часть пенсии, это то есть обязательства республиканского бюджета, это базовая часть пенсии в 100% объеме, пенсии в высокогорных условиях, кто проживает,
льготные пенсии, то есть кроме этого пенсии военнослужащих, это все надбавки, которые есть, допустим, надбавки батареи, надбавки по возрасту, надбавки за высокогорные условия, надбавки в тяжелых условиях труда. В общем, все надбавки, вот это вот все выделяется с республиканского бюджета. Компенсация за электроэнергию, вот это все выделяется с республиканского бюджета, поэтому по итогам 2019 года выделено 21 миллиард сомов. Акыркы суроо биздин жарандар өтүм кептир, жанагы сиз айтып кеткен жеке ишкер жанагы социалдык төлөмдөрдү төлөөдө отсрочка алуу маселесин дагы козгоп кеттиңиз. Ошону кандай ишке ашырыбыз керек? Жанагы сиз айткан салык кызматы жана сиздер жанагындай чара көрбөгөнгө, жанагы кечиккен үчүн дейт. Азыр толугу менен бул өзүңүздөр билесиздер, 3 апрель күнү президентибиз кол коюп берди бул мыйзамга. Бул жерде жалгыз эле ошол социалдык төлөмдөр боюнча эмес, бул салыктагы боюнча өзгөртүүлөр болуп атат. Бул жерде ошол төлөө мөөнөттөрүн узартуу боюнча ушундай өзгөчө кырдаалдар өзлөрүнүн колунан келбеген шартта пайда болуп калган карыздарды төлөө мөөнөттөрүн узартуу жана ошол карыздарды бөлүп төлөө жөнүндө жылдыруу, анан ар кандай категорияларга ошо камсыздандыруу төгүмдөрүнөн бошотуу жөнүндө дагы бар. Анан ошол кечиктирип төлөгөндүктөрү үчүн жанагындай кошумча туумдарды колдонбоо жөнүндө өзгөртүүлөр кирди. Бирок ушунун баардыгын тең ошол кандай шартта, кайсыл убакта, анан кимдерге булар колдонулат дегенди бул өкмөттүн токтому менен бекитилет. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз өкмөттүн токтомун даярдадык. Өкмөттүн кол коюлуп чыккандан кийин анан биз сиздерге кайсы мөөнөттө ким каяка кандай кайрылыш керек, эмне кылыш керек экенин кошумча маалымат беребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүн биздин суроолорго жооп берип, жана ушул социалдык төлөмдөр, пенсия ыйгаруу темасында сөз козгодук. Бүгүн биздин конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медересенкулович болду. Менин оюмча бардык тийиштүү суроолорго жооп ала алдык. Эгерде кандайдыр бир көйгөй жаралса пенсия алууда, ошол мүмкүн болсо Медересенкулович айтып кеткен байланыш телефондоруна чалып, ошол жерден дагы тактап анан жардам алсаңыздар болот. Бүгүн басма сөз жыйынды түзүп одом ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5-канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1-радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Чоң рахмат. Коронавируска байланышкан өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча кеңири маалыматты Алато 20